Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2016-жылы чыккан кеңсе тажрыйбасы аттуу тасманы көрөбүз. Бир имаратта 80 адамды камап коюшуп, кимин тирүү калсаң чыгарабыз деп, адамдардын аман калышы үчүн кандай гана мыкаачылык кабарларын көрсөтүшүптүр. Даяр болуп калсаңыздар, акырындан тасмага өтөлү. Колумбия өлкөсүнүн борбору Богата шаары. Таң атып элдин бардыгы ишке киришип, көчөдө кыймыл көбөйүп, каарманыбыз Майк дагы унаасы менен жумушуна жөнөгөн. Ал шаардан алыс эмес жерде жайгашкан Белко деген ишканада иштечү. Ишкана коммерциялык эмес уюм болгондуктан ал жерге Америкадан жумушчулар келип, эмнегедир бул күнү күзөтчүлөр алмачу унааларды катуу текшерип, мурдагыдай болбой курал-жарак көтөргөн кызматкерлер пайда болуп калат. Анан дагы ал жерге келген кээ бир жумушчулардын байкашынча ал жерге жергиликтүү жумушчуларды киргизбей, жалаң гана Америкадан келип буга чейин ал жерде иштеген же болбосо жаңы гана ишке киргендерди киргизе баштайт. Биз ошондой жаңы эле жумушка кирген кыздардын бири Деннини көрөбүз. Ал жаңы эле жумушка орношуп жаткандыктан ага тартипти түшүндүрүп, сиз дарыгерге бардыңызбы деп сурайт. Көрсө бул ишканага келгендердин бардыгынын мойнуна чип орнотуп жатышыптыр. Анткени Колумбияда адам урдуу аябай көп болот. Америкадан келгендерге чип орнотуп койбосо аларды уурдап кетсе табыш кыйын болуп калат деген шылтоо менен бардыгы дарыгерге кайрылып, моюндарына чип орнотулуп, жумуштарына киришип адаттагыдай эле күн башталат. Бул убакта жумушка келген Майк кеңседе адамдардын аз экендигин байкап, башкалардан сураса жергиликтүү жумушчуларды киргизбей койду деп айтышат. Внимание всех сотрудников. Бир маалда эле имаратта орнотулган колонкалар аркылуу түшүнүксүз бирөө сүйлөп, азыр имаратта 83 адам бар. 8 сааттан кийин дээрлик баардыгыңар өлөсүңөр. Бирок маселени чечүүнү кааласаңар жарым сааттын ичинде 2 адамды өлтүрүшүңөр керек. Араңардан бири-бириңер жаман көргөн кесиптешиңер болсо керек. Ошолордон экөөнү өлтүргүлө, анда эмесе убакыт кетти деп эле сөзүн бүтүрүп коет. Анда бул сөздөрдү уккан жумушчулардын кээ бирлери дүрбүлөңгө түшө баштап, кээ бирлери эчтекени түшүнбөй, кээ бири бул нерсени оюн көрүп башында эле оортуксу келген жок. Бирок арасынан Майк эмнегедир чочулай баштайт. Анткени ал бүгүнкү күн эртең менен эле башкача боло баштагандыгын сезген. Ишкананын жергиликтүү күзөтчүлөрү толугу менен алмашып, ал жерге куралчан адамдар келип, анан дагы күзөтчүлөрдүн бири имараттын жанындагы кампага кирип бара жаткандыгын көрөт. Бул сөздү уккан аялдардын бири качып кетейин деп жаткан кезде эшик темир менен жабылып, имаратта канча терезе болсо дээрлик толугу менен темир аркылуу бекилип калат. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Эми ал жердеги жумушчулар чындап ызы-чууга түшүп чогулуп калышса, алардын башчысы Барри Норрис чыгып, мени араңарда тааныбагандар болсо, менин атым Барри Норрис. Мен ишкананын башчысымын, бул мекеме мамлекетке тиешелүү. Имаратта атайын даярдалган согуш боло турган болсо, короонуп турган темирлери бар. Менимче кимдир бирөө ошол нерсе тууралуу билип калып, бизди ойнотуп жатат окшойт. Көп эле кабатыр ала бербеңиздер, мен буйруса бардыгын чечем деп ишендирет. Бирок Майк анын жанына келип, менимче бул эч кандай оюн эмес окшойт. Бул темир кирүүчүлөрдүн коргобой эле бизди чыгарбай тургандай көрүнөт. Анан дагы мен күзөтчүлөрдүн түшүнүксүз кыймылдарын байкадым десе, Барри ага карап, капаланбачы чырагым дегенсип аны соороту, бардыгы жакшы болот деп айтат. Бул убакта кээ бир адамдар имараттын там башына чыгып, айлана чөйрөнү караса, кадимкидей эле жашоо уланып жатыптыр. Алар күзөтчүлөрдүн бирин көрүп ага кыйкырса, ал каармандарыбызды карап, бирок көңүл бурбай эле өзүнүн ишин уланта берет. Бул убакта ичкеридегилер имараттын оңдоп түзөө жумушу менен алектенгендерди чакырып, тосулган темирлерди ширетүүчү менен эрителди, бирок эч кандай темир эрибей коет. Бир маалда эле адамдарды бирөөлөр аткылап жатканда, алар биринин артынан бири өлүшүп, каармандарыбыз ким кайдан аткылап жаткандыгын билбей эле ар тарапка чуркап качып жөнөшөт. Ошентип бир кезде 7 адам өлгөндөн кийин атуу да токтоп калып, элдер өздөрүнө келишип, Барри өлгөндөрдүн бирин башын карап, бул жерге эч кандай ок тийбептир. Башы чачылып кеткенине караганда ичинен жарылгандай көрүнөт. Бул эмне болушу мүмкүн десе, ал жерде турган Майктын эсине түшөт. Биз буга чейин көргөндөй жумушчулардын ар биринин башына чип орнотушкан болчу. Көрсө каармандарыбызды ушул тажрыйбага даярдашып, эч кандай чип эмес эле жарылуучу зат орнотушуптур. Анда Майк дароо эле чуркап жөнөп, бычак таап алып ажатканага кирип, башындагы чипти алып салайын деп эле бычак менен башын кесе баштайт. Бирок ошол маалда эле колонкадан үндөр чыгып, Майктын атын айтып, сен башыңдагы чипти алганга аракет кылбай эле кой. Оңго чейин санайбыз, аракетиңди токтоткунуң болбосо биз сени дагы жардырып салабыз. Биздин тартибибизди бузуп жатасың деген мезгилде Майк айласы жок токтотконго туура келет. Буга чейин бул жөн эле тамаша болсо керек деген каармандарыбыз эми өздөрүнө келип, бардыгы олуттуу экендигин түшүнүшүп, ар кимиси ар жака бөлүнүп, эмне айла кылаарын деле билбей калышат. Бир кезде ал жердин күзөтчүсү Эванга Барри келип, бул жерде күзөтчүлөргө ылайыктуу мылтыктар бар экендигин билемин. Ошол курал жарактар сакталган бөлмөнүн ачкычы сенде болсо мага бергениң.
Болбосо бир балия башталып кетпесин десе, Эван анын сөзүнө уккусу келбей, бул жерде ансыз деле өлүмдөр болуп жатат. Сиз менин башчым болсоңуз дагы мен бербеймин деп коет. Ошол мезгилде эле бейтааныш адам колонкадан дагы сүйлөй баштап, биринчи тапшырманы аткара албадыңар, бизди тамашалап жатат деп ойлодуңар окшойт. Бирок эми силерге канчалык чындыкты сүйлөп жаткандыгыбызды көрсөттүк. Азыр эми 76 адам калдыңар. Силерге дагы 2 саат убакыт берели. Араңардан 30 кишини өлтүрбөсөңөр, биз силердин 60-ыңарды өлтүрөбүз. Кана баштагыла деп эле бардыгын бир мезгилде ойго салып коет. Бул убакта кээ бири ар кайсы бөлмөлөрдөн видео байкоолорду табышып, демек алар бизди башынан эле бул нерсеге даярдаптыр да деп эле түшүнүп калышат. Экинчи тапшырмадан кийин эми адамдар чындап ызычууга түшүп, эмне кылабыз деп кээ бирлери ашканага барып бычак издешип, кээ бири аларды токтото албай ортодон мушташ дагы башталат. Бул убакта имаратта оңдоп түзөө иши менен элек болгон эки жумушчулардын бири Лони ызычууга түшүп, экинчиси аны өзүңдү карма деп соротконго аракет кыла берет. Бирок Лони акырында такыр эле өзүн жоготуп, жанындагы шеригинин башына колундагы ачкычы менен бир чаап, ал алган жаракатынан башы ирейип ошол жерде өлүп калат. Болуп жаткан окуяны бул ишканага жан келген кыз Дэни көрүп калган болчу. Анда Лони аны дагы кармаганга аракет кылып, бирок Дэни түртүп жиберип, Лонинин мойнуна темир сайылып, ал дагы ошол жерде жан берип, Дэни бир малда качып кетет. Бул убакта башкалар топтолуп алып, эми кандай кылабыз деп чечим издеп жатышкан. Биз ушул жерде ишкананын башчысы Барри бир кезде атайын багыттагы жоокер болуп кызмат өтөп жүргөндүгүн түшүнөбүз. Ошондуктан ал биз бардык жолун ойлонуштурушубуз керек. Балким чындап эле буйрук берилгенде 30 адамды жок кылабыз десе, башкалар уккан кулагына ишенбей, кантип ушул нерсени сунуштап жатасың, биз адам өлтүргүчү эмеспиз да. Ушул кантип болсун десе, арасында Баррини дагы колдогондор болду. Анда Майк, макул биз 30ду өлтүрөлү, андан кийин дагы өлтүргүлө деп айтат. Бул нерсе эмне токтоп калмак беле, алар эми бизди бул жактан чыгарышпайт. Башка жолун ойлоп табалы десе, Леандра өзүнүн сунушун айтат. Биз Дамбашка чыгалдагы имараттын бетине бизге жардам бергиле деп жазалы. Балким жолдо өтүп бара жаткандар көрүп калып, бизге тартип сакчыларды чакырып береттир. Ушул эле туура болот десе, көпчүлүк анын сөзүн туура көрүшүп, ошол жака кетишип, бирок арасында кээ бирлери Барри менен калып калгандар дагы болушат. Ошентип арадан убакыт өтүп, ар кимиси өзүнүн аракетин башташып, Барри бир кезде адамдар менен ширетүүчү аппаратты алып алып, эшиктин бирин ачканга аракет кылып жатыптыр. Бул эшик жанагы күзөтчүлөрдүн мылтыктары жайгашкан эшик болчу. Муну көрүп калган Майк туура эмес кылып жатасыңар десе, Барри анын сөзүн уккусу дагы келбей, күзөтчү Эван жини келип тапанчасы менен коркутуп жатса, Майк аны токтотуп коет. Ошентип Барри максатына жетип, өзүнүн ишин уланта баштайт. Анда Майк Эвандын тапанчасы менен ширетүүчү аппаратты аткылап салат да ал жерден кетип калышат. Мындан соң алар чоң чүпүрөк табышып, бизди барымта калышты деген жазууну жазышып, имараттын там башына чыгып илүүнүн аракетин көрүшөт. Бирок ошол маал эле сырттагы күзөтчүлөр мылтыктары менен аткылай башташып, алардын биринин колуна ок тийип, болбой эле илигенге аракет кылып жатса, бейтааныш адам колонкадан дагы сүйлөйт. Эгер иле турган болсоңор, биз силердин башыңарды жардырып жиберебиз. Тезирээк токтогула деп буйругун берип, каармандарыбыз айласы жок токтогонго туура келип, тепкич менен түшүп келе жатса, Барри адамдар менен келип каармандарыбызга кол салат. Алар биринчи эле Майкты уктата чабышат дагы, Эванга бычак сайып, ачкычты алышат дагы, Леанданы өздөрү менен кошо алып кетип алышат. Ошентип алар жанагы темир эшикти ачса, ал жакта көптөгөн тапанчалар жана октор бар экен. Барриге кошулган адамдар бирден тапанча алышып, ал жердеги чогулган адамдарды өздөрү менен кошо алып жөнөшүп, бул убакта сокку жеп уктап калган каарманыбыз дагы өзүнө келе баштайт. Анда Барри адамдар менен тирүү калгандарды бир жерге чогултушуп, ал жерге Майкты дагы алып келишип, биринчи кимдерди өлтүрөбүз деп адамдарды тандап жатып, жашы 60тан улууларды тандап алышат. Бул убакта 2 сааттын бүтүшүнө 20 эле мүнөт калган. Анда 60тан өткөндөрдүн саны аз болгондуктан Барри өз алдынча башкаларды дагы тандап, алардын арасына Майкты дагы тизип коет. Биз билгендей, Дэни деген кыз башкалардан бөлүнүп өзүнчө бекинип жүргөн. Ал бир кезде тапанчанын атылган үндөрүн угуп ошол жака чыгып, эшикти ачып караса, Барри тизип алып адамдарды чекеден өлтүрө баштаптыр. Чекеден өлүп бара жаткандардын катарында Майк дагы турган. Анда Дэни кайрадан жертөлөгө качып кирип, ал жердеги жарактарды өчүрө турган автоматтарды издеп, Дэни ошол мезгилде жаракты өчүрүп салса, ал жердегилердин бардыгы качып жөнөшүп, тапанчасын кармаган Барринин адамдары чекеден эле карабай эле аткылай башташат. Кантсе да караңгылыктан пайдаланган каармандарыбыз Барринин 2 адамын жок кылышып, алар үчөө эле калышып, Барри аларга буйругун берип, алдыңардан чыккандардын бардыгын өлтүргүлө деп айтат. Дэни болсо бул убакта аны менен чогуу иштеп жүргөн Роберто деген бала менен лифттин үстүнө чыгып алат. Итак, вы убили 29 человек. Одного не хватает. Ошентип 29 адам өлүп, 1 адам жетишпей, бирок 2 эле мүнөт калып, жашырынып жүргөн Леандра колуна темир алып, аны издеп жүргөн тапанчасы бар адамды жыга чабат. Анда жанагы адам дароо эле ыйлап жиберип, мени өлтүрбөй эле койчу, мен Барринин айтканын кылып жатамын. Мен бул нерсени каалаган эмесмин деп жатса, колонкадан кайра үндөр чыгып, 2 мүнөт өттү, бирок силер тапшырманы аткарбадыңар. Эми араңардан 31 адам өлөт деп эле биринин артынан биринин башы жарыла баштайт.
Ошентип мындан соң бир топ эле адам калып бейтааныш адам дагы бир жолу сүйлөп, эми силерге акыркы тапшырма бар. Араңарда кимиңер эң көп адам өлтүрө турган болсоңор жеңүүчү болосуңар. Азыр Барринин эсебинде 11 адам өлтүрдү. Вендел болсо 7-ин өлтүрдү, калган кээ бирлериңерде бирден бар. Кана акыркы оюнду баштагыла десе, муну уккандар бири-бирин өлтүрө башташып, айрыкча Барри менен Вендел жанындагыларды аябасыз жок кыла баштайт. Бул убакта Роберто менен Дэнни дагы деле лифттин үстүндө олтурушкан. Бир кезде Барри ал лифтке түшүп, аны өйдөгө көтөрүп, лифттин үстүндөгүлөр кымчылып калабыз деп коркуп, Дэнни өзүн куткарып калган кезде Роберто да ал жерден качам деп бирок кымчылып өлүп калат. Ошентип лифт ордунан жылбай Барри лифттин ичинде камалып калган болот. Бул убакта тапанчага ээ болгон Леандра бара жатып ал жерде эки адамга жолугуп, алар өлгөн адамдардын мойнундагы жарылуучу заттарды чыгарып жатышыптыр. Көрсө алардын максаты жарылуучу заттарды чогултуп терезедеги темирди жардырып, ал жерден чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болот десе, бул ойду Леандра дагы туура көрөт. Бир кезде алардын жанына Вендел келип калып, эки тарап бири-бири менен атыш башталып, Вендел жанагы эки адамды өлтүргөнгө жетиши, бирок Леандра анын башын балта менен чаап салат. Ошентип биз мындан соң Леандра менен Майктын жолуккандыгын көрөбүз. Көрсө бул экөө бири-бирин жакшы көргөн кыз жигит экен. Бул убакта Барри камалып калган лифттен чыгып, андан качып жүргөн Дэннини өлтүрүп салып, акыр аягы үчөө эле тирүү калып, Барри тапанчасы менен каармандарыбызды кубалап жөнөйт. Эки каарманыбыз шкафтардын бирине бекинип калган кезде Майк Леандрага ок тийип калгандыгын көрүп, ал ошол жерде өтө көп кан жоготкондуктан Майктын көзүнчө бул дүйнө менен кош айтышат. Сүйгөнүнөн айрылган Майк жини келип Баррини көрүп калып ага кол салып, экөөнүн ортосунда катуу тиреш башталып, биз Барринин күчтүү экендигин байкайбыз. Бирок кандай болбосун Майк анын башын буттары менен кымчып, темир менен чапкылап, акыр аягы катуу жини келип бир сокку менен өлтүрүп салат. Ошентип жалгыз тирүү калган Майкты жоокерлер ал жерден алып чыгып кетишип, имараттын жанындагы кампага алып кирсе, колонкадан сүйлөп жаткан бейтааныш адам ошол жерде олтуруптур. Көрсө алар имараттын ичиндеги бардык кыймылды видео байкоо аркылуу көрүшүп, анан дагы жарылуучу заттарды ишке киргизе турган баскычтар бар экен. Бир кезде ал жердеги адам биз силердин үстүңөрдөн тажрыйба жүргүздүк. Биздин максатыбыз адамдар кыйынчылык учурунда өздөрүн кандай алып жүрүшөт, өзүн аман алып калуу үчүн эмнеге гана барышпайт. Жана ошондой учурларда адамдардан кандай сезим чыгаарын аныктоону каалайбыз. Ошондуктан сизге жеңүүчү катары 5-6 сурообуз бар. Аларга жооп берип коюңуз десе, Майктын жини келип, мен силерге эмне кылганымды деле түшүнбөй калдыңар окшойт. Ар бириңердин чөнтөгүңөргө жарылуучу заттарды салганга жетиштим деп айтып, биз ушул жерде каарманыбыз кызы менен жүргөн кезде чогулган жарылуучу заттарды чөнтөгүнө салып алгандыгын көрөбүз. Ал бошонуп кетип эле бир кезде баскычтарды басып, жанагы жарылуучу заттарды ишке киргизип, ал жердегилерди өлтүрүп, акыр аягында башчысы болуп турган адамды аткылап салат. Бирок эң кызыгы тажрыйба буну менен бүтпөптүр. Майк бир кезде эшикке чыкса, аны башка бирөө видео байкоодон карап, биринчи тажрыйба толугу менен бүттү, эми экинчи тажрыйбаны баштагыла деп ал жерде Майктан башка өтө көп адамды видео байкоодон көрүп олтургандыгын көрөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, эмне жумуш кылбайлы кесиптештерибизге жакшы мамиле кылып, алар менен ынтымакта бололу.